Урматтуу Алмаз Акунжанович, мен көтөргөндөгү маселе ушу Кыргызстандын Алапка районунда Сапет Булан айылы менен Өзбекстандын Наманган областынын Кызыл Жазы айылы чектешкен жерде ошо Заркент деген пост, чегара посту болгон да. Ал пост ушу СССР мезгилинде иштеп келген. Ошол эгемендик алгандан кийин дагы көп жылдар иштеп келди. Алмаз Акунжанович. Анан ошол акыркы ушу 20 жылга чукул ушул пост иштебей келет да. Эми ошол эгер ошол пост иштеп кетсе, мына бүгүнкү күндө билесиз, ушул президентибиз дагы ушул туризм жагына аябай көп басым жасап атат. Ушул эки элдин ортосунда ушул туризм, соода, ушул мамиле, алака жакшы болмокта. Анан ушул эки президенттин акыркы ушул жакшы алып барып аткан саясаттын натыйжасында ушу бүгүнкү күндө ушул Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда ошо соода, туризм айрыкча карым катнаш, достук мамиле жакшы жолго түшкөндүктөн ошол көптөгөн ошол посттор бүгүнкү күндө ачылды да Өзбекстан менен. Ушул Заркент посту бүгүнкү күндө негедир ушул ачылбай турат. Эгер ушул өзүңүздөргө жакшы билесиздер, ошол Заркент постко жакыныраак жерде ошо Сапет Булан айылы менен ошол Шах Фазил тарыхый маданий комплекси жайгашкан. Мурда ошол Заркент посту ачык мезгилде Алмаз Акунжанович ушу көптөгөн туристтер келчү да, ошол комплексти көрүү үчүнчү Шах Фазилде. Эгер ушул Заркент посту ачыла турган болуп калса, ошол жерде мисалы ошол Чаткал районуна караштуу ушул Чаткалда жайгашкан Ыдырыс пайгамбардын күмбөзүнө, Аксы районундагы Падыша ата коругуна, Сары Челекке ошо миңдеген туристтер келмек да. Ушу мамлекетибизге дагы аябай жакшы бир акча түшмөк да налогдон. Ошону бир өзүңүз бир көңүлгө алып, ушуга жана кылсаңыз, жардам берсеңиз жакшы болот. Ошо Заркент посту боюнча. Андан кийин мына Алапка районунда ошол Баймак посту бар да, бүгүнкү күндө ошол 3 район эли кирип чыгат да, ошол аябай кыйынчылыктар тудуруп атат. Ошо 7 саат 7ге чейин эле иштейт Алмаз Акунжанович. Ушуну мен эми көп жолу кайрылгам сизге, ушул баягы круглосуточный дегенге бир өткүзүп берсеңиздер. Бирок эгер ушунчалык кыйынчылык болсо, кайта бир саат 10го чейин жылдырып берсеңиздер жакшы болмок да. Сүйлөшүүлөр мененчи ушул 10го чейин.